президентибиздин аялынын аты Айгүл Жапарова. Эмне себептен дегенде биз ошо президентибиздин канчалаган кыйынчылыктарда ошо жанында болуп, ошо күч кубат болуп, канчалаган ушундай кайраттуу аял болсун деп ошо президентибиздин аялынын аты Айгүл болгондуктан ошого негиздеп ошол инсандын атын ыйгарып бердик кызыбызга. Ошол инсандай чыгаан, жакшы, кайраттуу, ыймандуу, ошо кыргыздын келечегине жараган кыз болсун деп ошо Айгүл деп атын ысымын койдук. Бирден бир ыраазы болгон жерибиз ушу президентибиз бизди эскерип ушу кичинекей белегин бергендигине биз өтө терең ыраазыбыз ушу президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаровго чындыгында. Рахмат, кызыңыздын өмүрүн берсин. Эми апасынан да сурайлы. Ден соолугуңуз кандай болуп турат? Кайсыл жерде баланы жарык дүйнөгө алып келдиңиз? Ден соолугу кандай? Ден соолугубуз жакшы, Кудайга шүгүр. Экөөбүздүн тең ден соолугубуз аябай жакшы. Жакшы карашты, аябай акыр аягына чейин кызым экөөбүздөн тең тынбай кабар алып турушту. Бирок чындыгында бул кубанычты билген эмеспиз. Үйүбүзгө келип чыгып келип алып билдик. Кубанып атабыз, сүйүнүп атабыз, кубанычыбызда чек жок. Баарынан дагы эң биринчиден мен кызымдын ден соолугу 6 сан аман туулганына сүйүнөм. Чындыгында бул дүйнө мындай байлыктар биринчи орунда эмес. Эң биринчи орунда ошо балаңды жарык дүйнөгө алып келгениң, аны 6 сан аман кылып алып келгениң, жүзүн жарык кылып алып келгениң, ошол менин бактым ошол. Баары жакшы азыр. Азыркы ден соолугум кичине Россия жергесинде жүрүп ден соолугума байланыштуу. Бул райондо эмес, мен шаарга келип төрөдүм. Чындыгында Ош областынын төрөтө үйүндө төрөдүм. Областной төрөтө үйүндө. Ал жердин жамаатына да ыраазычылык айтам. Аябай жакшы карашты. Главврачы дагы тынбай өзү баш болуп кабар алып турду. Жеке эле мага эмес, баарына бирдей мамиле жасап, баарыбызга бирдей камкордук көрсөтүп, баланы өзүнчө карап, аялдарды өзүнчө карап. Рахматым ошолорго биринчи учурда айтам, потому что биздин ден соолугубуз менен ошолор күрүштү да. Ооруканадан качан чыктыңыз? Анан бала канча грамм болуп турат? Бала 3 килограмм 300 грамм, бою 50 метр төрөлдү, 50 сантиметр болду. Анан ооруканадан чыкканыбызга 4 күндөн кийин чыктык. 24 күнү чыктык. Эртең менен сарылып чыгарышты. Жакшы, Кудайга шүгүр. Биринчи айымдын ысымын ыйгаруу ким сунуштады? Чындыгында өзүбүздүн мурда эле оюбузда болуп аткан бир чыгаан айымдын атын койсок деген. Мындай көп эле айымдарды тизмеликтеп карап аттык. Кайсыл ысымды биз ыйгарсак экен депчи. Анан чындыгында ошо Жапаровдун артында кыйын эркектин аркасында бир мыкты аял турат деп айтат го. Ошондой ошо аялы мыкты болуп турганы үчүн Жапаров болду деп мен ушинтип эле неме кылам. Анан ошодон улам негизинен мурунку кызымдын аты да Жасмин деген гүлдүн аты болгон үчүн бунун дагы атын ошо гүлдүн атын коелу деп анан карап отуруп, президентибиздин аялынын атын койсок эмне болот? Тем более Айгүл гүлүбүз бар, эч жерде жок. Ошо гүлдүн атын коелу деп басып белгилеп эле, бирок ошол айымдай чыган болсун, мыкты болсун, ошол айымдай кайраттуу аял болсун деп эле ыйгарып койдук.